Салам, кандайсыңар? Силерге яхталар тууралуу айтып берейин бе? Şu яхталар, карасаңар. Яхталар şu нолевой, биринчи, экинчи рядтар болуп бөлүнөт экен да. Анан яхтанын узундугуна карап аренда төлөшөт экен. Квартирага арендага төлөгөндөй эле мына сууда турган үчүн аренда төлөнөт экен. $400 $3,000-5,000 чейин яхтанын канчалык чоңдугуна карапчы. Анан кызык айтып бергеним, цунами коркунучу, толкун каттуу ушундайлар болот го. Ошондо яхталарды бул жерден жылдыргыла дейт экен. Яхталарды кайра ошо цунами келатканда алдын ала айтылат да. Айдап кетишет экен, ошо кайра сууга карап элестеткиле. Сөзсүз бири да калбай ушул жерден айдалып чыгыш керек экен. Эгерде ким калып калган болсо, кийин ал штраф салынат экен, же яхтаны алып барып айдап чөктүрүшөт экен океанга. Анан аренда акчасын төлөй албай калгандар бар го, квартплата төлөй албай калгандайчы. Ошолорду кебирлеринен мындай көк табличка көрүп калам. Ошолор көрсө алып барып океанга алып барып чөктүрүлөт экен, сатылбайт экен, башка кылбайт экен, чөктүрүп салышат экен алып барып, элестеткиле. Анан бул жерден орун алыш үчүн азыркы жаңы эле уккан маалымат боюнча 3 жыл очередке турат экенсиңер. Элестеткиле, 3 жыл. Анан ойлоп койдум, бул чындап роскош экен. Машина эмес, ошо яхтаны чындап роскош десе болот. Себеби муну содержать этиш өтө кымбатка турат экен. Ушундай.